Адамдар айтып оңдоп турат да. Болды шеп, сіздікі туры соның кетті деген адамдарға айлық төлөйм деген алчы. Менің сенікі туры дегендерге айлық төлөйм. 20-дан ашық адамға аябай көп суммадағы айлық төлөнгөн да. Өзі негізі қайсы бір башқармалық же башчы ким болбосун жанында Аллахтан башка ешкимден коркпой турган, өзүнүн ишин так биле турган адамдарды алып жүрүш керек, эскертип туруш керек. Антпесе адам баары бир ката кетет да. Ошондон илгерки падышалар ошондой Кудайдан корккан адамдарды башчы кылышкан. Жада калса пайгамбарыбыздын сахабалары Умар радыйаллаху анху дагы айткан да, эгерде мен ката кеткен болсом айтып эскертип койгула деген да. Мында сахабалар не деген? Умар, сен ката кетсең, кылычын көтөрүп айткан, нол нерсе сени оңдойт деген. Ал ошондой өзүнүн жанынан коркпой турган, пайгамбарыбыз айтканда ачуу болсо да акыйкатты айткыла деген адамдар башкармалыкты иштей албайт. Эмнеге дегенде башчы болгон адамдар жалаң пахта койгучтарды жакшы көрөт. Бир жерге ишке кирсе, нол жер мындай болуп калган, муну оңдош керек десе, сен көрө албайтасың, сен мынтытасың, сен оппозициясың деп туруп чыгарып салат. Ал жалаң гана ошол жерде мошенниктер, пахта койгучтар, бийлик үчүн шепке жакшы сөз таба алгандар. Карасаңыздар, мурдатан бийликте жүргөндөр мурдатан жүрө берет да. Шепке жакшы сөз сүйлөштү билет да, шаблондор бар агачы. Буга орой сүйлөш керек, буга жумшак сүйлөш керек, буга акча сапташ керек, буга акча бербеш керек, буга подарка бериш керек, буга не бериш керек деп жалаң пахта койгучтардын заманы болуп кетти. Эмнеге дегенде Фираунду дагы айныткан Хаман болгон. Анткени Хаман Фираун айнып өзүн Кудай деп жарыялаганда, болду шеп сиздики туру деген да. Сиздики туру деген. Сеники туру дегендер булар артыңан бычак сайып аткан. Нарак карап турасың, бычак сайып атат. Ошондон пайгамбарыбыз не деген? Мактагандардын бетине туруп максап келген. Көп мактап адаштыргандардын жанын албашың керек да. Калемпирди жегенге үйрөт кону. Ачышкандан ошо сүйлөсүн да. Умар айткан, "Ал-магрур антум гарартумуху" деп. Өзүнөн кетип калган адамдар бар го, олугуп, мен кыймын" деп. Силер өзүнөн кетирип койгонсуңар депчи, мактай берет депчи. Эмне кылыш керек дегенде, ким кайсы жерде иштесе дагы, ал адам сөзсүз түрдө мактай берген адамдарды алысыраак кылып туруп, иштин көзүн билген адамдар жанын алыш керек.